Менин ырым негизи 1995-жылы чыккан. Какой-то сагыныч болгондо жүрөктөчү. Ырдасамбы деп. Азыр эле хейтерлер көп а. Жана ырым алып качпа дейт го, мен алып качып кеткен да. 20 жылдан ашып калды го дейм. Бактылуулук ооруганда билет экенсиң да. Кёгистан Girls деген ыры аябай хит болгон. Апам рахматы бирок эрте эле өтүп кеткен. Ал кезде мен 3-класста болчумун. Спорт не лечит, спорт калечит деп. Өгөй апа, ал баары бир өзүң апаңдай боло албайт. Жигиттер мактанба, тазамын деп мактанба, энди билем жигитти, алдадым деп шаттанба, сүйгөндөсүң жалтырап, өпсөң дейсиң батырап, жепсең сага өлөм деп, алып сени качып. Hello Kyrgyzstan boys, How are you, my dear friends? Humans Kyrgyzstan boys, Is Israeli so your kids? Hello Kyrgyzstan. Кыргызстандын жигиттерине салам деген чыгарма 30 жылдан кийин дагы популярдуулугун жоготпой, көпчүлүктүн кызыгуусун арттырып жаткан учуру. Мен сага жигит анча ашыкпа, баары бир сени алам деп, башыңды менин ачыкпа, ойлонгула жигиттер, мен эмес, мен сыр айтам. Менин ырым негизи 1995-жылы чыккан. Ал кезде ал ырды мага Максат Байкен, профессиональный композитор, жазып берген. Анан ошол кезде рэп стиль менен уже ырдап баштаганбыз. Анан аябай Максат Байкен Kyrgyzstan Girls деп ырдаса, мен Кыргызстан жигиттерине Hello Kyrgyzstan Boys деп ырдап берейин деп суранганмын да. Анан жазып берген Кыргызстан жигиттерине деп. Анан ошол ырды жакшы көрчү күйөрмандар. Ал кезде биз концерт койгондо мындай техникалар жок эле. Бардыгын өзүбүз жасачу элек. Мисалы, райондорго концерт койсоң, обязательно бир жума мурун продюсер барып, менеджерибиз Нурзат эжем афишаларды илдирип, концерттерди, залдарды сүйлөшөт эле да. Анан ошентип ошо ыр чыгып калган да жигиттер үчүн. Анан мен да азыр аябай кубандым. 31 жыл болуптур да бул ырын чыкканына. Ушундай бардыгына жагып аябай ырдашып атат. Ай жигиттер, кана эмесе баштайлык. Ай жигиттер, кана эмесе баштадык. Hello Kyrgyzstan boys, How are you, my dear friends? Humans Kyrgyzstan boys. Is Israeli so your kids? Hello Kyrgyzstan boys, You forever gentlemen. useless Kyrgyzstan boys. You first neighbors every day. Ой жигиттер мактанба, тазамын деп мактанба, мен да билем жигитти, алдадым деп шаттанба, сүйөм дейсиң жалдырап, өпсөм дейсиң батырап, жетпесең сага өлөм деп, алып сени качам деп. Hello Kyrgyzstan boys, How are you, my dear friends? Humans Kyrgyzstan boys. Is Israeli so your kids? Hello Kyrgyzstan boys. Максат Бишкек тобунун солисткасы Айгүл айым бүгүнкү күндө үй кожойкеси, 2 баланын сүйүктүү энеси. Анын бул чөйрөгө аралашып калуусуна ата-энеси түрткү болгон. Бала чагымда биз 6 бир тууганбыз. 1 уул, 5 кыз. Анан кийин ата-энем музыка менен байланышканда, Үмүтай Сулайманкулова, Үмүтай өзү кыз кезинде фамилия Кадырова, ал музыка менен иштечү. Музыка менен иштеп, Ошто музучилищеде сабак берчү. Аккордеондон, жанагы пианинодан. Анан кийин Сулайманкулов Мырзахмат менин атам болот. Негизи ата-энем Аксынын кулундары болот. Анан атам дагы творческий адам болчу. Ал Москвада окучу. Масликов менен Аяш атам болот. Экөө бир общагада, бир комнатада жашап, бир окучу эле. Ошо музыкага мени гендерим деп ойлойм да. Анткени ошо апаман, атаман музыкага келген сүйүү эң негизи биринчи ошо адамдардан келген да. Апасынан жаштайынан ажыраган Айгүл айымдын бүгүнкү күнгө чейин апасына болгон кусалыгы, сагынычы көөдөнүндө сакталып келет. Апам рахматы бирок эрте эле өтүп кеткен.
Ал кезде мен 3 класста болчумун. Чын айтсам, менин апам бирок өтүп кеткенин сезбейчү элем. Анткени мен атам жана мен бир тууган эжелерим, байкем ордун басчу эле да. Мен айтканымын жасап, мен эң кичүүсүмүн да үй бүлөдө. Анан эч сезбейчү элем. Ошо 5 эжем, как чын айтсам, ошо 4 эжем как апамдай болгон да. Атам деле 2006 өттү. Музыкага апам өтүп кеткенден кийин музыкага сүйүүнү мага Максат Байекем берген да. Кичине кезимде достору менен, подружкалары менен үйүнө барганда, подружкаларым апасын көрүп, кээде апасына бакырса, жакшы сүйлөбөсө, мен уже кадырын билет элем да, ичимде аябай мындай өкүнөт элем. Эмнеге апасы бар, бирок апасын сыйлабайт деп, ошондой өкүнүч болот эле. Конечно, все равно түшүмө кирет эле апам. Апам рахматы түшүмө кирет эле. 1 жыл өтпөй атам үйлөнгөн. Анан жаңы апа келген, өгөй апа. Өгөй апа ал баары бир өзүң апаңдай боло албайт. Ал все равно характер көрсөтөт, чыдашың керек. Үйгө келет элем, Баканбаев мектепте окут элем, Ошто Юго-Востокто. Үйгө келсем, атам үйлөнө электе эле шорпо жасашты билет эле. Атам рахматы шорпону даяр кылып жасап коет эле да. Шорпону ичип, кээде обратно шорпо дечү элем да. Бирок келип, ошо үйлөрдү жыйнап, жай-жайына коюп, сабактарды жасап, только анан кичине гулять эткен чыкчу элем да. Ал кезде бизде телефондор жок эле. Живо бир эле жанагындай шнуру бар, илгерки телефондор бар эле. Чыгасыңбы деп эле, же достор келет эле, деп чакырып чык, ошентип эле байланышып эле чыгып басып келет элек, ойноп келет элек. Анан, конечно, азыркы жаштарга айткым келет, апаңарды сыйлагыла. Апаң бар үй ырыскылуу үй болот. Апаң кеткенден кийин уже кандай десем, сезет экенсиң да, все равно ырыскы жоктой болуп калат экен да. Апаң болгондо үйүң баталуу болот экен да. Ошондуктан азыркы жаштарга айткым келет эле, апаңарды сыйлагыла, апаңарды барктагыла. Мектепте жакшы окучу элем. Ал кезде бизде бүт орусча болчу эле да, билесиңер да. Анан кийин мектепте аябай жакшы окуйт элем, музыкадан 5 алат элем, ооба. Мектептин директору дагы өзү музыкант болчу. Гусев деген аябай жакшы бизге музыкадан сабак берет эле, Байекемди тааныйт эле. Анан азыр эстеп калдым, менден чоң эжем Нурзат эжем азыр продюсер да бизде көп жылдан бери. Анан ошо эжем биз мектепте окуганда форма кийет элек, билесиңер да. Кара форма, анан мондай обязательно крахмалдаган аппак воротниктер болчу эле. Ошолорду эжем билгизбей жууп, крахмалдап мага формама тагып берет эле да. Мен айтып атам, вообще мен ошо бир туугандарыма ыраазымын. Апам жоктугун көп деле сездирбеди мага. Бардыгын кылышып айтканымды, биздин үй бүлөнүн эркебиз деп. Бирок негизи, конечно, жүрөктө кусалык дагы деле бар. Апам болсо, апама чай берсем, апамы карасам, апама кызмат кылсам деген ойлор дагы деле, кусалыктар бар да жүрөктө. Биз Максат Бишкек эмес, жөн эле Максат элек. Кийин ушул Максат Бишкек деп эле ушундай мода болуп калды, кийин Максат Бишкек деп аталып. Мектепте окуп жүргөн учурдан тарта агасы Максат мырза менен сахнага аттанган. Бир туугандардан куралган Максат Бишкек тобу 1993-жылы өз ишин баштаган. Мен эсимде бар, Ошто Международный университет Кыргызстан ачылганда, мен эч кимге айтпай барып тапшырганмын да. Тапшырып международный отношенияга. Анда уже ошол кезде китайский үйрөтүп баштаган. Анан кийин тапшырдым. Ал кезде контракттар аябай кымбат эле, ал кезге караганда. Анан кийин 1 жыл окудум дагы, анан музыка все равно өзүнө тартып кетти. Максат Байекем чакырды, консерваторияга тапшырдым, эстрада искусств. Анан консерваторияда окуп калдым.
Консерваториядан окугандан кийин Ошко барып тапшырдым дагы финанс кредит. Анткени финансовый сферада көп иштеп калдым. Консерваторияда окудум, анан түштүктө жашап калдым. Түштүккө баргандан кийин жана ырым алып качпа дейт го, мен алып качып кеткен да. Жалал Абадта Сузак жергесине, Кара Дарыя айылыначы. Аны ошентип жолдошу менен Кочкор Атада жашап, кезиңиз эле алгач кеткен. уже жок, уже окууну бүттүм. Анан ошо Жалал Абадка барганымда ошо жерде 1-2 сүйлөшкөнбүз, анан ошентип эрге тийдим. Анан кийин ошо банковский сферада көп иштедим. Промстройбанк, Кыргыз, Азия Универсал банктарда иштедим. Ошентип эле убакыт өтүп кетти. 2 балалуу болдум. Азыр балам 20 жашта, кызым 18 жашта. Чыгармачылыкка мен уже мектепте окуган кезимде эле аралаштым да. Байке мырларды жазып, өзү Максат Бишкек тобу 1993-жылы ачышкан эле да бул группаны. А мен буларга 1995-жылы кошулдум. Уже мектепте окуп жүргөндө эле концерттерди баштап, Максат Байке мырларды чыгарып, ырдап баштаганмын ошо кезде эле чыгармачылыкка. Биз ал кезде живем ырдачубуз. Потому что ал кезде азыркыдай технология развитый болбочу да. Анан живем ырдаган более жакшы угулчу да. Ошо кезде эле баштаган. Чыгармачылык үчүн эч нерсесин аябаган Айгүл айым үй бүлөлүү болгондон кийин чоң сахнадан баш тартып, үй кожойкеси болууну тандаган. Турмушка чыкканда уже ырдабадым. Турмушка чыкканымда мен уже ырдатпады жолдошум. Ал иштечү, мен балдарды багып, анан ошо банковский сферада тоже иштеп жүрчүмүн. Анан кийин Фаберликте дагы параллельно иштеп калдым. Ошентип эле жүрөм. Ошо кезде көндүрбөптүрмүн. Бирок сахнага өзүм любой ырды ырдап берем, например, да. Ырдап жүрчү элем үйдө. Же ишке барганда, бирок түшүмө кирчү аябай. Жана сахнага чыккан кезибиз, азыр мен чыгып сүйлөшүм керек, же ырдашым керек деп кадимкидей түшүмө кирет эле да. Түшүмө кирип, анан мен ойлойм, какой-то сагыныч болгон да жүрөктөчү. Ырдасамбы деп. Аралыкта ушунча жыл өттү. Мен өзүмчө бизнес менен ушу айтып атпаймынбы? Фаберлик менен кызыгып баштадым. Анткени биздин продюсер ал жакта көп жылдан бери иштейт. Анан бардыгыбызды иштегиле деп жазган. Анан ошо бойдон ошо бизнес сферага кетип калдым да, кызыгыпчы. Максат Байкем өзүнчө. Максат Байкем дагы деле ыр жазат да, бүт белгилүү адамдарга. Өзүнүн студиясы бар үйдө. Анан мен болсо ошентип эле иш менен алек болуп эле, үй бүлө менен. Анткени ар бир аял билесиңер да, үй бүлөдө билинбеген мен үйдө иш көп болот да. Балдарды чоңойтосуң, тарбиялайсың. Ошондой билинбегени менен үйдө отурган айымдардын иши көп. Базарга же бир жака барсаң, танып калчу эле да. Ошо биз ошо кезде аябай силерди жакшы көрөт элек. Азыр силерди көрсөм жаштыгымды эстейм деп ыйлашып, прям айтып атпайбы. Качан концерт коесуңар, чыккыла. Максат Байкем телевиденияга постоянно чакырат. 1-2 чыкканмын барып. Анан көп сунуш болот туугандардан, ошо биздин күйөрмандардан. Чыкпайсыңарбы, ырдабайсыңарбы? Биз күтүп жатабыз, эмнеге отурасыңар деп. Анан чыгат окшойбуз, эми айла жок. Ырдаган. Ден соолуктун кадырын оорган жан билет демекчи, бир учурда микрофон кармап ырдап жүргөн Айгүл айым балдаксыз басуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырап калган. Ден соолук боюнча мен аябай спорт менен машыкканды жакшы көрөт элем. Ынтымак парктын жанында үйүм бар да. Анан кийин эрте менен 4:30 чыгып эле темпте машыгып басат элем да, спортсмендер мененчи. Эрте мен 50 000 шаг басчумун. Болбойт экен да. Азыр мен
47 жаштамын. Антип баскан болбойт экен, күч келтирип койдум да бутумачы. Анткени өзүм ревматоидный артрит бар эле да, ооруйт эле буттарым. Постоянно өзүм карап, лечение алып, витаминдерди ичет элем, дарыланат элем. Анан кийин ревматологко барсам, ал айтып калды: ой, сен ревматоидный артритти жеңипсиң, баса бер дебедиби? Ооруса да баса берип, күч келтирип бутума. Анан кийин ооруп калды бутумчу. Анан операция, Жумабековго барсам, операция деп айтты. Бутту сындырабыз, ордуна коебуз дегенде жолдошум айтты: жок, операциясыз эле аракет кылайлы дарылаганы деп. Анан ошентип жүрүп, сахар 2 типа дагы болуп калдым, сыгылганыман. Сахар 2 типа болсоң, операция кылганы дагы опасно экен да. Сахарың нормага түшмөйүнчө болбойт экен. Хотя азыр сахарга дагы аябай медицина прогрессировать этип, жанагы операция жасашат экен. Ашказаның как-то кичинертеби, сахар ордуна келет экен да. Ашыкча салмак кетет, сахар ордуңа келет. Ошо ойлонуп турам, же ошондой операция кылсамбы деп. А то постоянно дары ичем, бирок мен адамдарга айткым келет, спорт менен абдан этият болгула. Орустарда макал бар эмеспи? Спорт не лечит, спорт калечит деген. Спортту дагы билип туруп анан жасаш керек экен. Например, 10 000 шаг бир күндө бул эң туура деп ойлойм. Пожалуйста, анан эң эффективный жанагы упражнениялар эле жакшы. Мага болуп фанат болгонумда, фанат болуп калганым. Бир күндө 50 000 шаг, жана тренажерный зал, жана фитнес зал, ошентип күч келтирип алдым да. Андай мен кылган ошибкаларды кылбаш керек. Арыктаганмын ошо кезде. Түзүк эле арыктадым, бирок арыктаганы менен ооруп калдым да. Ошого айткым келет да, например, интернетте да жазышат го: ой, мынча миң шаг баскыла, уже менде апатия болуп башыман өткөн да. Айтам: жок, туруп тургула. Көп миң шаг керек эмес. 6 000 шаг, 10 000 шаг. Негизи жанагы упражнениялар эле эффективный болот экен. Негизи күч келтирбеш үчүн. Анткени азыркы заманда көп эле аялдар мага окшоп возрастка келгенде, уже 40 жаштан өткөндө, ой, арыкташым керек, мен басышым керек деп аябай көп нагрузка келтирет да. Болбойт экен да. В меру болуш керек. Анан 70% диетадан көбүнчө арыктаса болот экен. Ошол учурда толуп кеттиңиз беле жаган? Ооба, толуп кеттим. Айтайынбы, мен ревматоидный артрит менен ооруганда, ошо оору менен ооруган адамдар билет да, гормон ичишет да, гормональный препарат ичишет. Ошондуктан толот экенсиң да. Айла жок толот экенсиң, же гормональный уколун алат да. Ревматоидный артрит менен ооругандар билет да. Толосуң. Ошо кезде ошон толгон болчумун, аябай. Анан арыктайын деп ошентип көп басып койдум да. Көп басып. Ооба. Ошо сынодон мен 3 жыл болду. Ошо 3 жылдан бери бутка күч келбесин деп балдак мен басып атам. Ооба. Анткени бул да өзүнчө сыно деп ойлойм да. Кыйын да. Мындай чуркап, ойноп, күлүп жүрсөң, анан бир замат эле ошентип ооруп калсаң, бул аябай кыйын. Адамдар мисалы налыйт го. Кээде 1-2 досторум чалат да. Ой, менде бүгүн стресс, настроениям жок. Аны мен айтам да: Кудайга шүгүр деп айт. Сен эрте менен турдуң, ыраазычылык келтир. Эрте менен ойгонгондой эле ыраазычылык келтир. Мына турдум, Кудайга шүгүр. Мына бутум оорубай жатат. Бутум менен басып атам деп. Мына бар дейм, кроссовкаң ки да бар, паркка басып кел дейм. Кудайга шүгүр деп айтам. Бактылуулук ооруганда билет экенсиң да. Мына өзүң бутуң менен сен басып атканың жакшы. А биздин домдо өзү лифт жок да. Лифт жок. 5-этаж бийик, көрдүңөр. Кыйналып чыгып, кыйналып түшөм да. Ошону деген бизге жакшы бир лифттерди коюп берсе жакшы болот эле.
строй компания бир жакшы. Биздин үйдү курган застройщик качып кеткен да. Биз өзүбүз курбадыкпы ушу домду. Өзүбүз бүт крышасын жаптык, сары таш, лестницаларын бүт мындай перила бардыгын өзүбүз кылдык. Бирок бизге жакшы болмок, кичине президентибиз деле көңүл буруп ушу үйүбүздү до конца бүтүрүп, анан жанандай кандай дейт, отопление центральный, газ болсо жакшы болмок. Себеби бул домдо дагы деле биз светти кымбат төлөйбүз. Тарифи кымбат. Ошо бүтүрүп берсе жакшы болмок. Анан менче ооругандан бери сездим да, биздин инвалидтерге көп көңүл бурулбайт экен. Мисалы съемкаларга канча бардым, жок экен, вот как бы мындай. Кыйын экен да. Балдак мен бассаң аябай кыйын экен. Кыйналдым. Көптө жок экен да мындай. Шарт деп коебу, условия жок экен да. Аны только башыңан өткөргөндөн кийин билет экенсиң да. Аны өзүмө сөз бердим, мен сакайып кетсем, мен ошо маселени карап, ошондой адамдарга көп жардам берем деп, ошондой ниет кылдым да. Ben seni güten gülüm, ben seni suyan gülüm. Sensiz hiç kaçan yaşayamam. Sen gönlünde oylayıverem, seni tapa izleyiverem. Düşümde de seni görüm. Sen gönlünde oylayıverem, seni tapa izleyiverem. Düşümde de seni görüm. Sen kaydasın yıldızım, kaydasın sen ümidim. Sensiz ölürdüm kuşamdan. Sen gönlümle oylayıverem, seni tapa izleyiverem. Düşümde de seni görüm. Sen gönlümle oylayıverem, seni tapa izleyiverem. Düşümde de seni görüm. Где же ты, моя звезда, луч одежды? Аябай альбомдорду көрүп жаштыгымды эстейм. Жаштык эстерди. Бул мен тоюмда, ЗАГСта, Жалал Абадта, жолдошум мен ЗАГС жүрөт. Бул жакта жашмын да, молодая. Кайната кайненем. Кайненем рахмат, аябай жөнөкөй жакшы аял болчу. Мындай кайнене жок деп ойлойм да. Ошол учурда хейтерлер жок деле болчу. Только позитив жакшы эле укчук. Азыр эле хейтерлер көп, ал кезде жок эле. Жакшы эле позитивдүү эле сөздөрдү угат элек. Концерт койгондон кийин сахнага келишип гүлдөрдү беришет эле, меймандос болуп, мейманга чакырат эле, конокко. Аябай жакшы эле болчу мындай. Бир да жаман сөз укпачу элем ал кезде мен, чындап айтсам. Ой, сахнага канча, ошо көп жыл болду уже чыга элегиме. 20 жылдан ашып калды го дейм. Чын айтсам, мен ырчыларды көргөндө деле сынабайм. Мен только позитивдүү жакшы жагын карайм. Ырларды уксам кубанам, жакшы тилек тилейм. Менде вообще ошондой ата-энем тарбиялаганбы, эч качан бирөөгө жаман сөз сүйлөгүм келбейт, бирөөнү сынагым келбейт. Только позитивдүү жакшы эле. Азыркы ырчыларга эмне? Жакшы ырдап, позитивдүү болуп, элге жакшы кызмат кылып, жакшы ырларды чыгарып ырдаш керек, и все. Ошону каалайт элем да. Негизи бизде ошо учурда эй балалык деген Максат Байкем экөөбүз ырдаган ыр аябай хит болгон. Кёгистан Girls деген ыры аябай хит болгон. Махабат жөнүндө ой азыр алтын фонддогу АБК казактар ырдап чыккан.
дагы бир ырчылар ырдап чыккан. Мен сени сүйөм гүлүм деген ыр. Ошо дагы аябай хит болчу. Азыр алтын фондто. Анан көп эле адам көңүлү кызыл гүл деген ыр хит болчу. Бизден кийин тиги Юрий Бабковдор ырдап чыккан го. Ошо Максат байкем ыры да. Адам көңүлү кызыл гүл. Анан аябай көп эле ырларыбыз бар. Уже аранжировканы байкем жасады. Кайра ырдап чыгам. Бүгүн сиздин туулган күн деген ырым бар сонун. Ошону ырдап чыксамбы деп атам кайрадан. Анткени аябай сөздөрү жакшы, настроенияны көтөрөт, позитивдүү да, маанилүү. Ошондой эле фонограмма бар беле? Ошо кезде может болгон, бирок биз көбүнчө живьем ырдаганбыз. Көргөнсүңөр да, жана шнурларды видеодон архивде видеолорду коюп атпайбы? Шнурларды салаңдатып жүрүп атпайбызбы зал боюнда? Живьем эле ырдачубуз. Азыр деле любой ырды живьем ырдап берем. Азыркы күндө тезирээк мына балдактан кутулсам экен. Тыштап коюш керек болуп атат. Тажап кеттим балдактан. Азыр мен машинкага кирди жүргүзүп коеюн. Ошентип орусам дагы кыймылдайм. Анткени кыймылдабаса болбойт да. Үйдө тирилик бар. Аны кайра балдакты алып эле дальше басам. Бул жакта мен айткандай лифт кое элек да. Ошо Садыр Жапаров койдуруп берсе жакшы болмок. Потому что аябай кыйын. 2 айда бир чыксам доктурга чыгам. Потому что чыгып түшүш кыйын. Лестницалар бийик, бут ооруйт да. Анан мына балдак менен аябай кыйын. Ошо 2 айда бир түшсөм, түшөм. Түшпөзөм жок. Азыркы эми балдарым жашта, балам 20 жашта, кызым 18 жашта. Буйруса келин алам. Ошо азыртан тилеп отурам, Кудай мага жакшы, ыймандуу, инсаптуу келин бер. Кызматымды кылыш керек да келин деле, туурабы? Мен ушундай баланы чоңойтуп берсем. Мен ойлойм, азыркы келиндер, любой келин кайненесине кызмат кылып коюш керек, потому что мен соцсеттерден көп көрөм да, кээде эмнеге биз должны делать деген болбойт. Ушундай сонун балдарды төрөп чоңойтуп койсоң, кичине болсо да кылып коюш керек кызмат. Кайнененин көңүлүн алып, турабы? Анан ошондуктан үйүмдө жардам ким берет? Мен өзүм эле жасайм. Условиям бар, посудомоечный машинам бар, бүт нерсе бар. Болгону бутум ооруйт да, туруп басканда ооруйт да, ревматоидный артрит да. Балам мен кызым жардам берет. Ошолор кадимкидей мен турап берем бүт, даярдап. Өздөрү жасашат тамак. Балам мен кызым жардам берет. Үйдө көп иштер боюнча. Ошолорго убагында таянып калдым да. Жолдошум кызматтагы иште да иштебейт. Иштеп жүрөт. Мына биздин тобубуз 86-жылы Сахнага сагынычы күч болгон Айгүл айым ден соолугун чындап алып, чоң сахнага аттангысы келет. Мен мурун кандай десем, Айгүл Сулайманкулова болчумун да. Анан кийин турмушка чыккандан кийин Айгүл Темирбаева болуп калдым да, жолдошум фамилиясына өтүп. Мурун аябай жаш кыз элем, ырдачумун, билечүмүн, иштечү элем. Азыр эми 48 жашка чыгып калдым. Азыр жакшы ыймандуу апамын. Еще тайне боло элекмин да. Чоң эне боло элекмин, бирок тилекте бар. Эми азыркы кезде мен айтайынбы, ооба үйдө деле отуруш кээде кыйын болот да, үйдө деле иш көп. Особенно үйдө отурган айымдар үй жыйнашат, бала карашат. Бүт ал нерсе билинбейт да, иштеген адамдаргачы. Ойлойт да, үйдө все өзү менен өзү болуп калгандай, Хотя үйдө иш көп да, иш көп. Азыркы убакта эми мен айтайынбы, эмне менен еще
өзүм Алакыстан Фаберлик компанияда иштейм. 2012-жылы жазылганын онлайн кабинетим бар. Анан мисалы сиз деле үйүңүздө башыңызды жууйсуз, идиш жууйбуз, стиральный машинага стирка жүктөйбүз. Ошонун бардыгын Фаберликте команда түзүп койдум. Өздөрүнө алышат. Сиз убактыңызды кетирип магазинге барып отурбайсыз. Интернеттен сизге личный кабинет ачып берем. Заказды жасайсыз, үйүңүзгө чейин алып келет. Ошо менен көп алаксыйм да. И ошону сунуштайм аялдарга, потому что и так убакыт аз болот. Баланы тарбиялаш керек. А еще тем более, когда айымдар иштесе, тоже аябай оңой эмес. Ишти да алып барыш керек, үйдө бардыгын алектениш керек да. Ордуна коюп, бардына көңүл буруп. Апа деген ошондой экен да. Эми азыркы күндө мен өзүм бизнес ледимин. Жана хорошая мама деп койсом болот өзүм. Бүгүн биздин эң чоң улуу бир тууган Элмира эжебиздин туулган күнү. Элмира эжеке, бир тууганым, боорукерим, сизди туулган күнүңүз менен куттуктайбыз. Узун өмүр, бактылуулук каалайбыз. Ушул ырымды бүгүн сиздин туулган күнүңүз деп сиз үчүн арнайбыз. Бүгүн сиздин туулган күнүңүз, дастурканды жайып күтүңүз. Келишиптер достор туугандар, кечиңдеси ырдап ырларды. Жок Элмира алтыным, унуттум деп тарынба. Куттуктаймын ырым менен, карыдым деп кайгырба. Жүрөгүмдө сактаймын, өтсө күндөр айларга. Дайым сиз деп самаймын, жашарды деп тыйлаган.